Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Бийлик алмашуу процесси формалдуу түрдө бүткөнү менен иш жүзүндө дагы эле бийлик талашуу катуу темпте жүрүп жатканы жашыруун эмес. 10 январь күнү президенттик шайлоо болгону турат. Талапкерлер тууралуу деле алдын ала айрым жагдайлар белгилүү болуп калды. Адегенде эле Адахан Кимсанбаевич өзүнүн жакын санаалаштарынын бир бөлүгү менен БШКга барып, талапкерлигин каттаганы маалым болду. Саатына чейин так айтылды. Каттоо жума намазы учурунда болду. Адахан Мадумаров талапкерлигин каттап, БШКдагы кызматкерлер менен маектешип отурган чакта экс-президент Сооронбай Жээнбеков жума намазында болуп, ибадат кылып чыккан видео дагы тарады. Бул ирет Сооронбай Шариповичтин жанында учурда Жогорку Кеңештин төрагасы болуп отурган Канат Исаев чогуу жүргөнүн көрдүк. Чыныгы махабат деген ушундай тура. Кимге эмне зарыл болсо ошону кылат да. Бирибизге жума намазы маанилүү, анткени ыйманыбызга бекембиз. Бирибиз дээрлик ар бир сөзүбүзгө Аллахты кошуп сүйлөйбүз, бирок жума намазынан көрө президенттикке жөн гана талапкер болуп катталуу маанилүүрөөктөй амалыбызды мынтип өзүбүз көрсөтөбүз. Бирибизге болсо президент ким болсо болсун, бирок мага тийбесин, менин жемкорлугум жашырынып калсын деп кошоматтануу баарынан маанилүү. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев да президенттикке талапкерлигин коёт деген маалымат тараган болчу. Өмүрбек Черкешевич мындай ою болгонун, бирок президент болууга реалдуу шансы жетпешине көзү жеткендиктен талапкер болбой турганын айтты. Ал эми учурда президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Нуркожоевич болсо, президенттик шайлоого катышаарын ачык айткан жана кече жакында бул сөзүн дагы бир ирет тастыктады. Садыр Жапаров мыйзам чегинде декабрь айынан тарта учурдагы бардык ыйгарым укуктарын тапшырып, президенттик шайлоого барууну көздөп жатат. Анан эми калганын кыргыз эли чечет да. Каалаганын колдоп, кубаттап, каалабаганын аянттан сабап кууп чыгып жүргөн эл экенибизди кечеги окуялар деле көрсөтпөдүбү? Демек, социалдык тармактарда 50-60 фейктерди жалдап алып, өзүн өзү мактатып, ай күнгө теңетип, жасалма абийир алууга аракеттенип, башкаларды каралап, жамандатып койсом эле мен президент боломун деген түшүнүк канчалык туура болмок эле. Сыйкырчылык кылып Facebook'та балким бир нече адамды алдашыңыз мүмкүн. Бирок чыныгы элдин күчү, чыныгы элдин талабы, жүрөктөн чыккан тандоосу кандай болорун көрдүк го. Жасалмалуулук менен кадыр табамын деп ойлогон адам болсо ошол фейктерге президент болушу мүмкүн. Эгер чындап көпчүлүк эл колдосо, анда маселе жок. Бийлик алмашканы менен кайра эле баягы жүздөр топтолуп алды. Кече аянтта Садыр Жапаровду өкмөт башчысы катары тааныбаймын, мыйзамсыз отурат деп өздөрүн кайра видеого тартып, акыры чогулган эл аянттан кууп чыгып тынган. Мисалы, Суравалдиева, Токтогазиевке окшогондор неге Садыр Жапаровдун алдында кызматта отурушат деп таң калып аткан болсоңуз керек. Ачууланып, жанагы аянтта Элвира Суравалдиеванын артынан кууган аксакалдай болуп, күнүмдүк тилде айтылгандай нерв болуп аткан болушуңуз да толук мүмкүн. Бирок бир нерсени туура түшүнүңүз. Бүгүн биз реформаланган өлкөдө жашай элекпиз. Бүт бардык мыйзамдар, бүт баары мурдагыдай башкарууда эле турат. Болгону өкмөт башчысы жана президент сыяктуу эски системанын башында турган адамдар гана кетти. Жанын берүү менен бийликтен кетүү өтө жакын нерселер деп айтылып жүргөндөй эле, акыркы 15 күндө болушунча бийликтин бир жерине илешмейинче тынчтык бербей тургандар бир команда болуп алып, Жапаров менен Ташиевке максималдуу түрдө бут тосуу менен алектенип калышканын көрдүңүз го. Алардын оозун кызмат берип гана жаап турбасаң, жанагы эки арстанга асылган чөөлөрдөй болуп, жалаң өзүн ойлошуп, өлкөбүздү атайлап ар кандай провокацияларды уюштуруп, ал эмес согуш чыгарып салууга да даяр турушпадыбы? Демек, бүгүн алардын кызматка олтурушу жөн гана абалдан чыгуу үчүн жасалып жаткан акылдуу кадам катары кабыл алыңыз. Анан эртең президенттик шайлоо өтөт. Кудай буйруп, кыргыз эли колдоп, Садыр Жапаров президент болуп тандалса, мына ошондо кызыктын баары башталат. Баш мыйзам өзгөртүлүп, темселеп өкмөттүн эптеп акчасын жесем болду деп көзү кызарган чиновниктердин абалы ошондо бүгүнкүдөн да оор болот. Ага чейин Ташиев менен Жапаров айткан 1 айлык амнистия мөөнөтү аяктап,
өз каалоосу менен жемкорлугунан тообо кылып уурдаган акчасын мамлекетке кайтарып бербегендерге катуу сокку урулат. Кыскасы, бүгүнкү күндө саясат айдыңында жүрүп жаткан окуяларга жакшылап сарездеп салып, ушак аяң менен кара пиарларга жетеленбей турсаңыз, кыргыз эли күткөн күндөр күн санап жакындап келип, өтө аз гана убакыт калганын түшүнөсүз. Ал эми кызмат жетпей калып, же өзүнүн эмоциясын кармана албай, кече Жапаров менен Ташиевди колдоп жүрүп, бүгүн тетири сүйлөп, таарынычын билдирип чыга баштаган мекендештерибизге болсо, бир гана акыл эстүүлүк жана сабырдуулук тилеп кетели. Кыргызстанда эле эмес, коңшу Казакстан, Өзбекстан сыяктуу өлкөлөрдө да Жапаров Ташиевди колдогон, баалаган инсандар көп экени маалым. Анан эми мен Жапаров үчүн митингге чыктым эле, Ташиевди колдоп анттым эле, неге мени бүгүн кабыл албай атат, неге мага кызмат бербей атат, WhatsApp'тан жооп жазбай атат, Facebook'тагы комментарийиме класс баспай атат деген принциптен алып карасак, анда кандай болот? Миллиондогон элдин баарына кызмат бериш керекпи? Же ошол миллиондогон элдин баарын кабинетине бир учурда кабыл алышы керекпи? Же тиги туш тараптан кол салып аткан чөөлөр менен алышып, тоодой болуп үйүлүп калган мамлекеттин проблемаларын чечүү менен алектениши керекпи? Деги мындай абалда түшүнүү менен кабыл алып, кыйын кырдаалдан чыгып кетүүнүн жолдорун ойлосок туура болбойбу? Элдик толкундоолордун өлкө үчүн ийгиликтүү болушу үчүн биринчи кезекте Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке колдоо жана убакыт керектигин түшүнүңүз. Аларга тиги ажыдардай болгон бийлик үчүн жулкунуп аткан саясатчылардын каршылыгы, бут тосуулары да жетиштүү тоскоолдук жаратып жатканын баамдаңыз. Жеке кызыкчылык эмес, жалпы кыргыз элинин кызыкчылыгын биринчи орунга коелу. Андан соң Кыргызстаныбыз жемкорлордун бейиши эмес, карапайым кыргыз элинин сыймыктуу мамлекети катары бүт дүйнөгө таанылат деп тилек кылабыз. Саламатта калыңыз.